Бишкек шаарындагы Кыргыз-Түрк достук ооруканасы өткөн жылы кызмат көрсөтүү үчүн жарандарга эшигин ачып, ушул тапка чейин 34 ачык жүрөк операциясын, 250дөн ашык ангиография операциясы жасалып, стенттер коюлган. Бейтаптар мурда оор операцияларды чет өлкөлөргө барып жасатууга аргасыз болуп келген болсо, эми бул жактан эле арзан кызмат ала алышат. Кардиологиялык жардамдар көпчүлүк мамлекеттерде кымбат баалуу кызмат. Кыргызстанда деле буга чейин стенд коюу, ангиография жүргүзүү жогорку бааларда жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө баштап 50 000 сом болчу. Азыркы күндө 75 000 сом бир стендтин баасы. Өзүңүздөргө белгилүү ангиография жүргүзүлөт, андан кийин стенд коюлат. Бул жерде медициналык жардам көрсөтүлөт. Бир сутканын ичинде дары-дармектердин каражаттары бар. Ошондой эле медициналык кызмат көрсөткөн биздин адистердин дагы кызмат акылары ошол жалпы сумманын ичинде. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстандагы эң арзан жүрөк кан тамырларына көрсөтүүчү медициналык жардам бул бүгүнкү күндө ушул Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында жүргүзүлүп жатат. Ооруканада жалпысынан 72 керебет болсо, анын 21-и жандандыруу бөлүмүнө тиешелүү. Ошондой эле эң акыркы жана жогорку сапаттагы ангиограф, компьютердик томография, маммография, рентген аппараттары, УЗИ, гастроскоп жана башка диагностикалык аппараттар бар. Клиникада кыргызстандык дарыгерлер менен катар Түркиядан келген мыкты адистер биргеликте кызмат көрсөтүп жатышат. Кардеш кыргыз халкына Түркиядан Бишкекке 64 персонал келдик. Алардын 8-и дарыгер, калгандары административдик жана саламаттык сактоо кызматкерлери. Биздин максатыбыз бул жакта кыргыз элине сапаттуу кызмат көрсөтүү болуп саналат. Ошондой эле Түркиядагы тажрыйбабыз жана билимибиз менен бул жактагы кесиптештерибиз менен бөлүшүү болуп эсептелет. Türkiye'deki Сонунбек Сманов Ош шаарынын тургуну. Ал жүрөк оорусу менен жабыркап келет. 2 күн мурун Кыргыз-Түрк достугу мамлекеттик ооруканасына келип, тиешелүү текшерүүлөрдөн өтүп, анализ тапшырган. Эми анын жыйынтыгы менен жүрөгүнө стенд коюлаарын айтты. Шарты жакшы экен. Келесең кабыл алат. Докторлордон өтөсүң кабыл алуудан. Даярдайт, анализдери дароо чыгат экен ушул жерден 1 саат, 2 саатта. Анан лабораториясы арзан экен бул жердечи. Сырттагы жеке лабораториялардан, анча-мынча мамлекеттик лабораториялардан мен өзүм врачмын, билем да мен салыштырып, каерда канча акча экенин. Бул жерде арзан экен. Саламаттык сактоо тармагында санариптештирүү иштери да колго алынган. Алсак ИЛАП лабораториялык маалыматтык системасы ишке кирип, диагностикалык жана клиникалык изилдөөлөр онлайн форматка өттү. Андан сырткары адам ден соолугунун санарип профили ишке кирип, медициналык кызматкерлерге жарандардын өздүк маалыматтарынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылат. Биз iLab деген системасын киргиздик. Бул система, бул лаборатория үчүн система. Ар бир адам ким лабораторный анализ тапшырганда, ушул анализди онлайн режиминде ала алат. Экинчи система бул ден соолуктун санарип профили. Бул профиль 4 чоң системадан маалымат алат. Бул амбулаторный посещениядан, госпитализация боюнча, вакцинация боюнча, анан лаборатория боюнча. Анан бул системанын айрым артыкчылыгы ГРСтин маалыматтык системасы менен бирге кошулганда, ошондо паспортту номери киргенде эле бардык маалымат өзү эле чыгып калат да. Бул жерде бардык техникалык каталардын баары четке кагылат экен. Биринчиден, экинчиден анализ тапшыргандан кийин жыйынтыгын маалыматтык базага киргизгенден кийин жарандар кайра лабораторияга келбестен онлайн режиминде жыйынтыктарын өздөрү көрүп алат. Мобилдик түрдө, электронный почта менен, ошол менен бирге өздөрү каалаган учурда канча керек болсо ошону распечатка кылып кагаз түрүндө дагы ала алышат да. Бул абдан биздин жарандарга абдан жакшы жаңылык, жакшы самалык болуп атат. Ошондой эле улуттук госпиталдын көп жылдардан бери бейтаптарды кабыл албай келген имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Оорукана 300гө жакын бейтапты кабыл алып, жаракат алган жарандарды дарылайт. Мында чоңдордун ортопедиясы, муундар патологиясы, сөөк ириң бөлүмү, ошондой эле жандандыруу керебеттери болот. Былтыркы жылы бул жерде ремонт иштери башталып, мына кече жакында эле бүттү. Биздин санитардык эрежелерге, эпидемияга каршы эрежелерге жалпысынан ушул имарат толугу менен жооп берет. Мен ойлойм, биздин ушул жаракат алган ооруларга тийиштүү деңгээлдеги медициналык жардамды көрсөтөбүз. Негизинен өзүңүздөргө белгилүү
шаардагы мурдагы тез жардам ооруканасы жабылып Бенисто болгондо азыр ошол Бенисто дагы өз багытында иштеп күн түнү дебей тез жардам машиналары алып барган ооруларды ошол жакта жардам көрсөтүп, бул жакта жалаң гана жаракат алгандарга. Жакынкы күндөрү улуттук госпиталдын бул имаратына шаардык оорукананын бардык жаракат бөлүмүндө иштеген кызматкерлери көчүрүлүп келип, жарандарга өз кызматтарын көрсөтөрү белгилүү болду. Имарат керектүү медициналык жабдуулар менен камсыз болгон. Канат Жолочиев, Турар Анарбеков, Пирамида.